Өзүңүздөргө маалым болгондой, кечээ 10 январ Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, аны менен бирге эле өлкөнүн башкаруу формасы тандалды. Анда Борбордук шайлоо комиссиясынын берген маалыматы боюнча шайлоочулардын 38,70% гана катышкан. Тагыраагы 3,5 миллион жаран шайлоо укугуна ээ болсо, анын 1,5 миллиону гана добуш беришкен. БШКнын маалыматындагы сандар улам өзгөрүп жатат. Анткени добуштардын баары саналып бүтө элек. Баштапкы маалыматтар боюнча Садыр Жапаров алдыда бара жатат. Берилген маалыматтар боюнча көрсөткүч төмөндөгүдөй. Садыр Жапаров 79,24%, Адахан Мадумаров 6,71%, Бабыржан Төлбаев 2,35%, Мыктыбек Арстанбек 1,67%, Абдилсегизбаев 1,46%, Имамидин Ташев 1,19%, Клара Соронкулова 0,99%, Аймен Касенов 0,91%, Улукбек Кочкоров 0,68%, Канатбек Исаев 0,58%, Бактыбек Калмаматов 0,50%, Курсан Асанов 0,50%, Элдар Абакиров 0,50%, Равшан Жээнбеков 0,19%, Канбек Иманалиев 0,18%, Жеңишбек Байгуттиев 0,9%, Арстанбек Абдылдаев 0,8%, баарына каршы 1,34% добуш беришкен. Ал эми мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумдун автоматтык сынактагы жыйынтыгында президенттик башкарууну колдогондор 81,27%, парламенттик башкарууну жактагандар 10,82%, ал эми экөөнө тең каршылардын пайызы 4,42-ни түзгөн. Өлкө жарандарынын баары учурда Садыр Жапаровго чоң ишеним берип, андан үмүт кылып турган чагы. Бул аралыкта саясий серепчилер эл өзүнүн тандоосун жасап берди. Эми алардын үмүтү акталышы керек дейт. Жапаровдон кийинки эле элдин добушун алып барган талапкерлерди да унутта калтырбай, аларды кызматка тартып, жаңы мамлекет башчы башка талапкерлерди оппонент катары көрбөстөн бирге иш алып барса деген пикирлер айтылууда. Эми Садыр Жапаровдун алдында ошол элдин ишеничин, үмүтүн актоо маселеси турат. Албетте буга тоскоолдуктар көп болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздеги саясий, экономикалык кырдаал да абдан оор. Садыр Жапаров өзүнүн жанына күчтүү адистерден команда топтоп, команда десе баягы эскилерден арылыш керек. Эл тажап бүткөн, дагы эле ошол эски кошоматчы, шылуун, жеп ичкичтерден тазаланып, жаңы прогрессивдүү жаштардан, таза адамдардан команда түзүп, ошол элдин ишеничин актаганга киришиш керек да. Серепчилердин айтымында өлкө башчы билимдүү, коррупцияга аралашпаган таза адамдарды командага топтоп, алдыга карай багыт алуу керек. Эң биринчи кезекте коңшу өлкөлөр менен байланышты бекемдеп, саясий кризистен арылуу кажет. Мен жаңы шайланган президентке каалайт элем, бул ошо Кыргыздын эле улуттук наркнасили, бул калыстык, адилеттүүлүк жана айкөлдүк. Бул биздин Манас атабыздан бери келе жаткан негизги адамдык баалуулуктар жана сапаттар болгондуктан ошол нерсеге көңүл буруш керек. Бардык нерсе өттү, кетти. Эми аны атаандаштарды, саясий оппоненттерди куугунтуктоо жана башка бир өч алуу деген нерсе болбош керек. Эгерде президент өлкөнү бир муштумдай кылып бириктиргиси келсе, ал айкөл болуш керек. Карапайым элде өлкөдө туугандык, куда сөөк башкаруу эмес, чыныгы өлкө үчүн күйгөн өлкө башчынын башкаруусу керек деген пикирлерин билдирип жаткан кезде. Будан эми жашылыктарды күтүп гана күтөбүз. Эми жаңы шайланган президенттикке эми ушу Кыргызстаныма жакшы кызмат кылып, элди караган жакшы президент кааладым эле. Эл 90% ишенип турат. Элдин ишеним мактайт деп ойлойм да. Жакшы ийгиликтерди күтөбүз да, жакшылыктарды күтөбүз. Ошого үмүт кылып атабыз. Эске салсак, өлкөдө шайлоо жараянында Ички иштер министрлигине мыйзам бузууларга байланыштуу 112 факты катталган. Даттануулардын 78-и 10 январга чейин, 34-ü 10 январда катталган. Анын 102-си териштирилип, чечим чыгарылган. 7 фактынын үстүнөн кылмыш катары, 3 фактынын үстүнөн жорук катары сотко чейинки териштирүү башталган. Ал эми президенттикке ат салышкан 17 талапкердин ичинен биринчи орунда Жапаров болсо, экинчи орунда Адахан Мадумаров. Ага 74,278 жаран добуш берген. Бул сан шайлоочулардын 6,69%-ын түзөт. Андан кийинки орунда Бабыржан Төлбаев, аны 33,630 жаран колдоп, жалпы добуштардын 2,39%-ын алды.
Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузреков, Ынтымак.